Камчыек Ташиевдин жаңы сүрөттөрү чыкты. Таймураз Ташиев атасы УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыек Ташиевдин жаңы сүрөттөрүн социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Сүрөттөрдөн Ташиевдин келбетинде өзгөрүүлөр болгонун көрүүгө болот. Тагыраагы сакал мурут өсүп, чачтары агара түшкөнү байкалат. Айта кетсек, Камчыек Ташиев 2026 жылдын 10 февралында вице-премьер-министр жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы кызматынан бошотулган. Жогорку кеңештин депутаты Гүлсүнкан Жунушалиева мандатын тапшырды. Гүлсүнкан Жунушалиева мандатын тапшыруу боюнча арыз жазылган айтылган. Бүгүн 16 мартта БШК ал жазган арызды кабыл алып, жогорку кеңештин депутаты Гүлсүнкан Жунушалиеванын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотту. Ал 2025 жылдын 30 ноябрындагы парламенттик шайлоодо номер 29 округдан депутат болуп шайланган. Жунушалиева 6688 добуш алган. Ал ынтымак мекенчил депутаттык тобунун жана эмгек саламаттыкты сактоо, аялдар иштери жана социалдык маселелер боюнча комитеттин мүчөсү болгон. Мандатын тапшырган депутаттын ордуна 659 добуш алган Алтынкүл Мурзакаимова келиши мүмкүн. Татарстанда жол кырсыгынан 2 кыргызстандык каза болду. Каргаша 15 мартта Альметьевск районунда болгон. КамАЗ менен Kia Carnival кагышып, 39 жана 38 жаштагы кыргызстандыктар ошол жерде каза болушкан. Маркумдардын сөөгү Альметьевск шаарындагы моргко жеткирилген. Учурда жол кырсыгынын чоо жайы такталып, каза болгондордун туугандары аныкталууда. Бишкекте Мерседес скутерчини сүзүп, 22 жаштагы жигит оор жаракаттар менен ооруканага жаткырылды. Кайгылуу кызматтан кырсык кечээ болгонун билдиришти. Скутер айдоочусунун жаагы сынып, эрди менен ээги жаралган. УКМК бизнести кысымдан коргоп, жөнү жок ишине кийлигишпейт. Төрага Жумгалбек Шабданбеков ишкерлер менен жолугушууда бир гана талап ачык иштөө экенин айтты. Укук коргоо органдарынын негизги милдети тоскоолдук жаратуу эмес, экономиканы коргоо, деди ал. Февралда Бишкектеги турак жайдын орточо баасы түштү. Бул тууралуу жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттик билдирди. Жер үйлөр бир топ арзандап, нарк 17,9%га чейин түшкөн. Ал эми батирлер 11,4%га арзандаган. ЦУМ кайра калыбына келе турчу Оргуманын сүрөтү жарыяланды. Азыркы учурда менчик ээлери мурда курулган конструкцияны бузуп жатат. Шаардыктардын пикирин эске алуу менен бул аймакта жашыл зонаны уюштуруу пландалууда. Медианын айтымында Чүй проспектинин боюндагы бардык объектилер, анын ичинде Берен Голд имараты да Борбор калаанын дизайн кодуна ылайык келтирилиши керек. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Планета 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение. Юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз. Салык кызматы УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыек Ташиевдин жакындары 2021 жылдан бери Кыргыз нефтегаздын кирешесине ээ болуп келишкени тууралуу видео жарыялады.
Анда каражаттарга ээлик кылуу боюнча коррупциялык схемалар ачыкталат. Алсак акыркы 5 жыл ичинде мамлекеттик ишкана 879 миң тонна чийки мунай өндүргөн. Өндүрүлгөн мунайдын болжол менен 30% ортомчу компанияларга сатылган. Даяр продукцияларды мамлекеттик ишкана кайра кымбат баа менен сатып алган. Ортомчу компаниялардын дээрлик бардыгына Камчыбек Ташиевке жакын адамдар жетекчилик кылган. Бул схемадан улам мамлекетке жылына 3 миллиард 148 миллион 908 миң сом зыян келтирилип турган. Ошондой эле мунайды кайра иштетүүдөн алынган эң кирешелүү продукциялары болгон мазут жана дизелдик отун жеке компаниялар аркылуу сатылганы баяндалат. Мисалы дизелди заводдон Таймураз Ташиевке таандык компания алып, кийин муниципалдык ишканаларга кайра сатып турган. Мындан мамлекеттик ишкана жалпы 4 миллиард 175 миллион 680 миң сом зыян тартканы айтылат иликтөөдө. Булак суперкежү. Унастын номуруна сүйлөшкөн кызынын атын жаздырып алган айдоочу айыпка жагылды. Lexus GX 470 үлгүсүндөгү унаанын айдоочусуна жасалма мамлекеттик номер колдонгон үчүн 55 миң сом айып пул салынды. Бул тууралуу кайгуулук кызматы кабарлады. Маалымдалгандай, унаага тагылган номурда Нурайым деген жазуу болгон. Айдоочу ал сүйлөшкөн кызынын аты экенин айткан. Жыйынтыгында унаа айып короого токтотулуп, айдоочуга карата укук бузуу жөнүндө протокол түзүлгөн. Мындан тышкары унаанын алдыңкы каптал айнектеринде ыйгарым укуктуу органдын уруксаты жок, мыйзамсыз караңгылатуу бар экени аныкталган. УКМК Нарын шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысын кармады. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Атайын кызмат билим берүү бөлүмүнүн жооптуу кызматкерлери Нарын шаарындагы мектеп жана бала бакчалардын жетекчилеринен 4 миң сомдон 5 миң сомго чейин чогултушканын белгилейт. Аларга чогултулган акча каражаттары аныкталган финансылык мыйзам бузууларды жашыруу максатында эсептөө палатасынын текшерүүчү инспекторуна берилет деп айтылган. Жогоруда айтылган ишке тиешеси бар адамдардын кызматтык бөлмөлөрүн тинтүүдө 68 миң сом жана 17 мектеп бала бакчалардын тизмеси табылган. Факты опузалап пара алуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. УКМК кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоого иштери жүрүп жатканы кошумчалады. Өзгөндө бала бакча кызматкерлери жасалма жумуш аркылуу айлык алып турушканы ачыкталды. Башкы прокуратура Оштон Өзгөн районунда бала бакчалардын биринин кызматкерлеринин кылмыш иши аныкталганын билдирди. Маалыматта алар бир жарандын паспорттук маалыматтарын пайдаланып, аны формалдуу түрдө кызматкер катары каттап, анын атынан социалдык төлөмдөрдү жүргүзүп, эсептелген эмгек акыны өздөрүнө ыйгарып алып турушкан. Мындан улам муктаж жаран 4 жашы жетелик баласына бериле турган үй бүлөгө көмөк мамлекеттик жөлөк пулунан куру калган. Аталган факты боюнча ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу менен кылмыш иши козголуп, учурда тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Ошто атасы уктап жатканда унаасын айдап кеткен өспүрүм кайгоолчулардын колуна түштү. Ош шаарында 16 жаштагы өспүрүм атасынын унаасын айдап бара жатып кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын милициянын кайгылуу кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда 2026 жылдын 13 мартында болжол менен түнкү саат 3:47 чамасында 16 жаштагы өспүрүм атасынын уруксатысыз автоунаасын алган. Өспүрүм атасы үйүндө уктап жаткан учурда ага билдирбей Chevrolet Spark үлгүсүндөгү автоунаанын ачкычын алып, досу менен бирге айдай качып кеткен. Көп өтпөй аны милициянын кайгылуу кызматынын кызматкерлери токтотуп кармашты. Окуядан кийин өспүрүмдүн атасы чакыртылып, автоунаа айып короого токтотулду. Ал эми мыйзам бузуу фактысы боюнча атасына 15 миң сом өлчөмүндө айып пул салынды. Чүйдө ит эшектерди атып ойногондорго карата кылмыш иши козголду. Видео соц тармакта тараган. Облустук милиция окуя Ала Мөдүндүн Байтик айылында 14 мартка караган түнү болгонун билдирди. Маалыматта шектүүлөр пневматикалык мылтык менен айылдагы кароосуз иттерди атып, аны телефонго тартканы айтылууда. Жаныбарларга ырайымсыз мамиле кылуу боюнча иш козголуп, 19 жаштагы 4 бала кармалды. Тергөөнүн алкагында Kia K5 унаасы айып короого киргизилип,
пневматикалык мылтык алынды. Энисай Сити турак жай комплексинин курулуш иштери токтотулбайт. Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев Ош шаарындагы Бекмамат Осмонов көчөсүнө жайгашкан Энисай Сити турак жай комплексине барып, курулуш объектисинин учурдагы абалы менен жеринен таанышты. Шаар башчысы аталган жер тилкесин трансформациялоо боюнча иштер жүрүп жатканын белгиледи. Курулуш компаниясынын өкүлдөрүнө курулуш иштерин токтотпой, белгиленген график боюнча улантууну тапшырды. Муну менен катар бардык иштер мыйзам талаптарына ылайык жүргүзүлүшү керек деген курулуштун сапатына өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын эскертти.